Баарыңарга салам балдар. Биз бүгүн кайрадан информатика сабагын өтөбүз. Сабакты баштоодон мурун бири-бирибизге жагымдуу маанай тартуулоо үчүн логикалык суроо менен баштайбыз. Силерге логикалык суроо. Кайсы жаныбар көзүн ачып уктайт? 10 мүнөт 10 секунд убакыт. Бул албетте балыктар. Балыктар көзүн ачып укташат экен. Анда бүгүнкү сабагыбыздын темасы Python программалоо тили. Python программалоо тили бул эмне? Python популярдуу программалоо тили. Аны Гидо ван Россум түзүп 1991-жылы чыгарган. Ал үчүн төмөндөгүлөр колдонулат. Веб иштеп чыгуу, программалык камсыздоону иштеп чыгуу, математика. Математикада көбүнчө калькуляторлор, тотумдук сценарийлер. Python эмне жумуш аткара алат? Python веб тиркемелерди түзүү үчүн серверде колдонулушу мүмкүн. Python программалык камсыздоо менен бирге жумушчу агымдарды түзөт. Python маалымат базасы тутумдарына туташа алат. Python чоң маалыматтарды иштеп чыгуу жана татаал математиканы аткаруу үчүн колдонулат. Python тез прототип жасоо же программалык камсыздоону иштеп чыгуу үчүн колдонулат. Эмне үчүн Pythonду тандашыбыз керек? Python ар кандай платформаларда иштейт. Мисалы, Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi жана башка. Python англис тилине окшош жөнөкөй синтаксиске ээ. Python иштеп чыгуучуларга кээ бир башка программалоо тилдерине караганда азыраак саптарда программаларды жазууга мүмкүнчүлүк берген синтаксис. Python котормочу тутумунда иштейт, демек ал код жазылгандан кийин аткарылат. Python процесстик жол менен объектке багытталган ыкма же функционалдык ыкма менен жүргүзүлүшү мүмкүн. Биз негизинен төмөнкүлөрдү билип алсак жакшы. Pythondун эң акыркы версиясы бул Python 3. Бул окуу куралында колдонобуз. Окуу куралында Python текст редакторуна жазылат. Python программасын Tony, Picarm, NetBeans, Eclipse сыяктуу интеграцияланган өнүгүү чөйрөсүндө жазууга болот. Алар Python файлдарынын чоң коллекцияларын башкарууда өзгөчө пайдалуу. Башка программалоо тилдерине салыштырмалуу Pythondун синтаксиси. Python окулууга ылайыкташтырылган жана математиканын таасири менен англис тилине окшоштуктарга ээ. Python башка программалоо тилдеринен айырмаланып, көбүнчө үтүрлүү чекит же кашааны колдонуп буйрукту аткарат. Python боштукту колдонуп, алкакты аныктоо үчүн алкакты пайдаланат. Циклдер, функциялар жана класстар сыяктуу. Бул үчүн башка программалоо тилдеринде тармал кашалар колдонулат. Эми биз жогоруда айтылгандарды бышыктоо үчүн практикалык иш жасап көрөбүз. Ушул Python тилинде же болбосо Python программасы менен мисалдарды аткарабыз. Ал үчүн бизге силерде экранда көрүнүп тургандай мисалдар берилсин. Ал мисалдарды Python программасында аткаруу үчүн төмөнкү шилтемеге киребиз. Бул Python компилятору деп аталат. Мына экран ачылдыбы силерде? Ушул компилятор экен. Калькулятор эмес, компилятор. Тамгалар англис тилинде болуусу керек.
биз print деп жазып алабыз. Жогоруда берилген туюнтмаларды ушул жерге жазабыз. Print деп жазгандан кийин кашааны ачабыз да берилген туюнтманы жазабыз. Биринчи туюнтмабыз 2 көбөйтүлгөн каша а плюс 2. Кашаны жабабыз. Дагы бир жолу кашаны жабабыз. Эми жыйынтыгын бул жактан көрүү үчүн жогоруда run панелин басабыз. Азыр бизге жыйынтыгы чыгат. Бул албетте 14 экен. Эми биз og'uzaga эсептеп көрөбүз. А барабар 5 экен. Демек анын мааниси 5ке барабар. Анда туюнтманын ордуна 5ти койсок, 5ке 2-ни кошсок 7, 7-ни 2ге көбөйтсөк 14. Демек жыйынтык туура. Кийинки мисалды көрөбүз. Кийинки мисалыбыз а көбөйтүлгөн 3. Бизде анын мааниси 5. Мурунку туюнтманы сөзсүз өчүрүшүбүз керек балдар. Эгерде өчүрбөсөк, анда жыйынтык туура эмес чыгат. Мына, демек анын ордуна 5ти койсок, 5ти 3кө көбөйтсөк, 15 келип чыгат. Жыйынтыгын экрандан көрдүңөр. Кийинки мисалды көрөбүз. Кийинки мисалда 2 жылдызча экен. 2 жылдызча даража дегенди түшүндүрөт бул жерде. Демек, кайра эле ошол функцияны аткарабыз. Демек, туюнтмабыз 125ке барабар экендиги көрүнүп турат. Мына балдар, биз жогоруда практикалык ишти аткарып, Python программасы менен иштегенди үйрөндүк. Калган иштерди өзүңөр үйдөн аткарасыңар деген үмүттөмүн. Анда үйгө тапшырма. Алгоритм деген эмне? Программалоо тилдерине мисалдарды келтиргиле. Python бул жоопту өзүңөр жазасыңар. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта